аял затында керек болгон, зарыл болгон өзгөчө 4 сыпатты айтып кетебиз. Эң биринчиси насаат берип туруучу. Аял ошол күйөөсүнө шерик болгондон кийин күнүмдүк жашоосунда үй бүлөсүнүн сырткары адамдар менен, коло кошуна, мамлекет, иштеген жеринде, сырттагы адамдар менен бардыгы менен мамиле болгондо бир күн жакшы, 2 күн жакшы, кээде келишпестик, кээде бар, кээде жок, ушундай кыйынчылыктар менен жашоонун табияты бар. Ошол жерде анын жанында болгон, бирге болгон, ар дайым ага жөлөк болуп турган, жардам берип тура турган аялы насаатчы болуш керек. Кандай насаатчы? Өзүнүн каалоолоруну же болбосо өзүнүн максатына жетиш үчүн күйөөсүнү кыйынчылыктарга же болбосо арам иштерге, исламга, шариатка туура келбеген жактарга түртпөстөн, балким эң биринчи алдына кое турган жана талап кыла турган, насаат кыла турган нерсеси ошол үй бүлөнүн саламаттыгы, күйөөсүнүн саламаттыгы, ошол исламга каршы келбей турган иштерди кылгандыгы, арамга барбагандыгы, ушул иштер болгондуктан аялы эң негизги сыпаттарынан бири аялы анын насаатчысы болуш керек. Өзүнүн каалоолорунан, өзүнүн кызыкчылыгынан алдын кое турган эң биринчи бул анын аялы ошол шариаттын, ислам дининин, үй бүлөнүн, күйөөсүнүн саламаттыгын алдыга койгон аял болуш керек. Ошондо ал аялга насаатчы деп аталат. Эми бул жакшы сыпатты айткандан кийин сөзсүз түрдө биз ошол экинчи тарабын дагы айтып кетишибиз керек. Кээде ушу эже карындаштарыбыз эң биринчи максат, эң айтыла турган эң биринчи максат же болбосо жете турган нерсеси, талап кыла турган нерсеси же болбосо насааты өзүнүн кызыкчылыгы, өзүнө керек болгон убактылуу же болбосо келечектеги кийим, кече, өзүнө жаккан нерсе, өзүнүн максатына жетиш, ушул баардык нерседен үй бүлөнүн, күйөөнүн саламаттыгынан, келечектин, дозоктун, ушулардын дагы эң биринчи кое алган нерсеси өзүнүн гана кызыкчылыгы болуп калган болот. Бул чындыгында күйөөгө, эрге өтө кыйынчылыктарды алып келет, өмүр бою кыйнайт экен. Эмнеге дегенде карасаңыз, кээде инсан азыркы биз айткандай анын эң талап кылган нерсеси же болбосо эң каалаган нерсеси өзүнүн гана максаты болгон болсо, кээде бул нерсе көп жылдан кийин болсо дагы зыянын берип коет экен. 1-2 балалуу болгондон кийин деле, 5-6 жылдан кийин, 5-6 балалуу болгондон кийин деле анын максаты ушул үй бүлөнү сактап калыш, Алла Тааланын ыраазычылыгына жетиш, арамдан алыс болуш, ушул үй бүлөнүн бактылуулугу эң биринчи орунда турбаса, кийин деле ошол балдардын деле чанып, күйөөнү деле чанып, үй бүлөнү деле чанып таштап кеткендерди көрүп жатабыз. Ошондуктан эң биринчи сыпат аялдын насаатчы, ыхласман насаатчы болгондугу, күйөөнүн саламаттыгын ойлоп тургандыгы, үй бүлөнүн саламаттыгын ойлоп турган аял болгон болсо, бул ошол эркекке эң жакын жардамчы болот экен.